Кайрымды бол Коомдук кайрымдуулук фонду үстүздөгү жылдын июль айында боор оорусу менен катуу ооруп жаткан Асан Аликуловдун үнүн коомчулукка жеткизип, тез арада чет жерде боорун алмаштырууга кетиш керек экенин айтып чыкканбыз. Элден айланса болот деп эл ичинде бекер айтылбайт. Коомчулук карап турбастан Асан мекендешибизге колдордон келген жардамын берип жатышты. Ден соолугу начарлап баратканына байланыштуу толук акча каражат чогула электе Инжа жергесине жибергенбиз. Фонддун көзөмөлүндө доктурлар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөндөн кийин Асан мекендеш операцияга кирип, аман эсен ийгиликтүү боорун алмаштырган. Бүгүн ментип жардам берген ар бир кыргыз жаранга ыраазычылыгын Инжа жергесинен билдирүүдө. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу эли журтум, сиздерге кайрылуумдун себеби мен мындан 3 ай мурда Индия жергесине келип, боорумдан операция болдум. Ошонун себебинен сиздерге кайрылуумдун себеби сиздерге ыраазычылык билдирип кетким келет. Жардам бергениңиздерге Аллах Таалам өзү берген жардамыңыздарга Аллах Таалам өзү разы болсун. Ошо рахмат сиздердин баарыңыздарга, кыргыз элимден айланайын. Ошо колдоо көрсөтүп бизге кол суңганыңыздарга чоң рахмат. Ушинтип жолдошум операциядан жакшы чыкты. Кудайыма миң кала шүгүрлөр болсун. Азыр күндөн күнгө шүгүр Алланын буйругу менен ден соолугу күндөн күнгө жакшырып баратат. Рахмат, Алла разы болсун сиздерден. Ушу фонддун жетектеген жетекчилерге, Байматовго, Азамат Байматовго, анан Айсалкын эжеге, Тилекке да рахмат айтам. Алардын да чоң жардамы тийди бизге. Бизди ушинтип эмеге чыгарып берип, сиздер менен бизди ортодо көпүрө кылып, бизге көптөгөн жардамдар болду. Ана ошол фонддун жардамы көп тийди да бизге. Чоң рахмат. Азамат Байматовдун жетектеген кайрымдуулук фонддун жетектеген Азамат Байматовдун көптөн көп жардамы менен ушул жерде келип жакшы ийгиликтерге жетип, мына кыйналбай көрүнүп доктурга. Бул жердеги балдар да аябай жакшы экен, мына эме кылган. Актар менен балдарчы. Котормочу актар менен Илфанга, мусулман балдарга. Ушулар менин ушундай жаны менен жардам кылат экен, ушундай. Кайгыда турган тагдырды кубанычка айланган көрүнүч ар бир кыргыз жаранын жүрөгүн жылытса керек. Коомубузда канчалаган муктаж болгон жарандарыбыз көп, бирок кол сунуп жардамын аябаган кыргыз мекендештерибиз андан дагы көп. Кайрымды бол Коомдук кайрымдуулук фонду. Биз эл менен, эл биз менен.